Келечек жаштар ынтымагы социалдык контрактты колдоого алат. Бул тууралуу аталган коомдук бирикменин төрагасы Руслан Акашев билдирди. Анын айтымында эми алар социалдык контракттын алкагында байма-бай соц жардам көрсөтүшөт. Силер көп киши кайрылып атат деп, ошонун ичинен ала албайдык да. Бизге деген просто биз өзүбүзгө көзөмөлдөй албайбыз да, бизчи. Ошон үчүн сиздерди көзөмөлдөп бериңиздер деп атам да, просто акчаны алып тойго топурга жоготуп салбасын, ушу бизнес ачып ушундан бутуна туруп кетсин деп атабыз да. Бул демилгени Балыкчы шаардык кеңешинин депутаты Жакшылык Абдыразаков жана коомдук бирикменин төрагасы Руслан Акашев көтөрүп, тиешелүү тармакка сунушташкан. Булар жылда жанагындай продукт берчү да, бир азын алып калып, ушундай алалы деп макулдашып атабыз да. Ушундай эжелерге жардам берели. Булай берели, жарымын ушинтип, 100 миңден ушу соцсаштан проектisi менен кылып, проектisi барларга жардам берели деп атабыз. Ошого балдар макул көнүп атышат да. Эми коомдук бирикме мамлекеттик социалдык контракттын алкагында социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөгө 200 миң сом өлчөмүндө кайтарымсыз акчалай жардам берүү алдында турат. Бөлүнгөн каражат социалдык контракттын шарттарына ылайык багытталган. Аталган социалдык контракт долбоорун колдоо максатында, туруктуулугун дагы колдоо максатында Балыкчы шаарындагы келечек жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси жана шаардык кеңешинин депутаты Абдыразаков Жакшылык Мурзабаевич менен демилгелерин бирге бүгүнкү күнгө чейин шаарга көптөгөн салым кошуп келген, көптөгөн демөөрчүлүктөр да кылышып келишкен. Балыкчы шаардык эмгек социалдык камсыздоо миграция башкармалыгы сунуштоосу менен ушу аталган коомдук бирикмелер жана шаардык кеңешинин депутаттары колдоого алып, ушу социалдык контракт долбоорун улантууга демилге берип жатышат. Бүгүнкү күндө аз камсыз үй бүлөлөрдүн арасынан бизнеске жөндөмү бар үй бүлөлөрдү алып чыгып, финансылык сабаттуулук жана бизнес проект түзүүгө боюнча окутуулар жүргүзүлүп атат. Бизнес проекттин долбоорун, жакшы долбоорун коштоо максатында аталган коомдук бирикме колдоосу менен ушул аталган үй бүлөлөргө жакшы бизнес проектиси барларга 200 миң сом акча каражатында колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билгизди. Бүгүнкү күндө иштер жүрүүдө. Социалдык контракт бул мамлекеттин социалдык жардам программасынын бир бөлүгү болуп, анын максаты адамдардын жашоо шартын жакшыртуу жана алардын өнүгүүсүнө салым кошуу болуп саналат.